Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн биз 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата китеп билим булагы, билим өмүр чырагы деген темадагы тарбиялык сабагыбызды өтөбүз. Сабактын максаты китептин пайдалуу жактары жөнүндө маалымат аласыңар. Китепти барктап, таза кармоого жана ар дайым китеп окууну адат кылууга тарбияланасыңар. Илим билим адамзатка улутка пайда алып келген улуу казына. Бул жашоодо илгертен ата-бабаларыбыз билимге, китепке баа берип, билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат, билим адамга канат, көптү окуган көптү билет деп айтып келишкен. Китеп адамдын чыныгы досу, кеңешчиси, жардамчысы. Андыктан баарыбыз жаш кезибизден тартып китеп менен дос болуубуз керек. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көөнөрбөс көрөнгүнүн бири. Kim kitepti kırtetse, kitap barkın bilbesi, çuğup balık barağın, orayı salsa bir nefse. Al kitaptin düşmanı! Kim kitapti süylösü, kadırına bilbesi, çılın olup şartlayıp, kılcın kılcın süylösü. Al kitaptin düşmanı! Kim kitapti koydasa, ırayımı bolmasa, sırtın odasa, o da konu kolursa. Al kitaptin düşmanı! Bardağından kim jaman, kitap çırtkan şun jaman. Kitapti suygun baldardan, nalat alsın nalardan. Al kitaptin düşmanı! Turmuş sırrın үйрөткөн, көркөм чечени сүйлөткөн, көкөлөтүп көңүлтү табиатты бийлеткөн. Kitap менин акылым, kitap менин жакыным. Эл достугун сактаган, эрк талайды мактаган, согуш өртүн өчүрүп, бейкутукту жактаган. Kitap менин акылым, kitap менин жакыным. Чыпалак бала болгон экен бир бала, чыпалактай бою бар, жайып жүргөн талаада атасынын кою бар. Коюн жайып бир күнү алыс барыптыр, өгүз башын чайкаса жерге түшүп калып. Топкон кезде карынды сулап деле чыпалак, бозоодогу аталсын, карай албай чыкалап. Айылдагы койчулар жакшы көрүп калыптыр, кыйкырчу экен коюна барадат деп карышкыр. Элибиз баланы жаныбай байып жана сүйлөшүү үчүн көп камкөрүшкөн. Ошол үчүн жаныбаштарды ойлоп табышкан. Жаныбаштарга айтуу кыйын болсун, окшош жугуштардан турган бир нече сөздөрдү катыштырып, өртүрөндө чыгарып айтышкан. Балдар, биз да жотогон жаныбаштардан айтып берели. Сунун боюнда дарак болсо, сунун карактайын өзүн, суу чачын тарап өзүн, суусу калса арар өзүн. Карышкыр менен түлкү. Түлкү курсак күндүбачка келе жатып, жолунда жаткан койдун куйругун көрө алып, силекейин чупурап жакын барды. Досум, өзүң эмнеге жебе турасың? Досум, бергенди жей бербейсиңби? Мен орозумун, мага көңүл жүрмөгүн жей береби? Мен китепчемдин үчүн не жомокторду жазып келдим. Мен китебимдин жанына макалдарды жазып келдим. Мен китебиме сүрөттөрдү тартып келдим.